Ben sağ olun. Bir oyun oynayabiliriz. Запаста. Bismillah. Telegram'dan oldu. Assalamu алейкум, урматтуу бүгүнкү oyun катышуучулары. Бүгүнкү оюнду баарыбызга белгилүү болгон Өлүк деңизин өлтүргөн, Тынч океандын тынчтарылган, Түндүк Муз океанын муздаткан Жабахир Суфиев же мен өткөрөм. Оюндан мурда эсетип өтүүчү жагдай жооп формага түшсө гана кабыл алынат. Талаш болгон жооптор болбойт деген үмүттөмүн, себеби түшүндүрмө жана кабыл алуулар да жазылган бул жакта. Суроолор деңгээли анчалык татаал эмес, силерди кыйнагым келбеди. Силердин маска эле түздүм. Андан сырткары бүгүн минимум 70% ошо суроолорго жооп табылат деген үмүттөмүн. Ушуну каалайм. Анда эмесе оюнду баштайбыз. Биринчи категориябыз бир оюнга киришүү үчүн разминка деп койдум. Бул эсеппи ошондо? Ооба, эсеп. Категория разминка экен. Биринчи категория. Биринчи суроо, 10 балдык суроо. Журналисттер пикири боюнча интервью канчалык таасирдүү болуусу ага байланыштуу. Биринчи суроо. Плюс 10 балл. 20 балдык суроо. Мен баспайм да. Виктор Мари Гюго айтымында адам акылы 3 ачкычка ээ. Сандар, тамгалар жана алар. Билүү, ой жүгүртүү, кыялдануу. Нота. Минус 20. Формасыга туура келбейт да. Ya sen formasını sorayım. Форма сурабадыңыз да, жооп айтыңыз да. Forma değil. Forma. Жок, минус берип болдум да. Yok sen forma deyçi ben ben. Алар эмне экенин тапкан болсоңуз, алардын биринчисин айтыңыз. Doğru. Не кылайм, кабыл кылайм. Kol oluş gerek de ben saz. Yok. Az formanı aytkanda men toğa tilим да тура. Жөн сурабадыңыз. Мындайда кылалы, ошол эмилге бериш керек болду. Эгер акыркы деле форма дегенде деле до демек экен да. Doğru tilим да doğru не бой. Будан кийин айта турмай жок Oldu, şimdi. Кеттик сброс. Az плюс 20 беребиз. Сброс кылып айтыр. Плюс 20. 30 балдык суроо. Менделеев элементтер жадыбалында сымап элементи ага арналган. Аны биринчи экенин эске алып, бир же эки сөз айтыңыз. Он секунда берейин, а? Ойлондум. Смартфонун белгисин айтып. Туура жооп Меркурий планетасы. 40 балдык суроо. Википедияга ылайык анын аты уламыштагы каармандын атынан алынган жана көптөгөн илимий мекемелердин, коомдук уюмдардын, окуу жайлардын аты болуп эсептелет. Анын биринчисин ким негиздеген? Википедияга ылайык анын аты уламыштагы каармандын атынан алынган. Анын көптөгөн ошол илимий мекемелерде, коомдук жайларда. Да, ошол. Kim negizlegen? Жооп Платон. Түшүндүрмө ал академия болуп, каарман академдин атынан алынган. 50. Бул фильмде бир топ адамдар башкалардын аң сезимине ой киргизүү үчүн түштүн ар кандай деңгээлдерине саякатташат. Ошол эле учурда чындык менен түш чектери бара-бара жок болуп кетет. Суроо, фильм атын табыңыз. Категорияга байланыштырып табкыла. Силерге жардам болсун. Ola düşündüm ben kategoriyamı. Birinci bir nerse dedim ya. Leonardo DiCaprio качат да. Теория разум экен. Матрица. Игра разум. Респективный сатам ben жана мукаддима деген кино бар го. Плюс 50. Кыргызча кандай? Мукаддима зачет, себеби бул жакта жооп начало, кабыл алуу, башка тилдеги. Inception. Jetception. Да. Айназ барабыз дейт. Ким? Адрести айтып болду. Ким? Айназ. Oyuncu. Ким менен ким? Айназ өзү эле. Так, экинчи категория. 50 суроо. 50 балдык суроо бул начало. Кристофер Нолан фильм болчу. А экинчи категория бизде Кристофер Нолан фильмдери гана эмес. Ошондо форма боюнча только Да. Суроо башка нерсе жөнүндө. Суроо башка жөнүндө келет. Жок ошо. Так. Чыгармалар, ошо фильм. Кеттик анда. 10 балдык суроо. Бул сөз мемини этишинен жекелик императиви болуп саналат. Көбүнчө мори сөзү менен бирге келип, бир белгилүү фраза келип чыгат.
Суроо. 2000-жылы премьерасы болгон фильмди эстеп көрүңүз. Моменто море. Плюс 10 балл. Түшүндүрмө бул Моменто деген фильм, помни. Эстеп көрүңүз деген илмек бар нерсе. 20. Маалыматтарга ылайык Намазбай. Спрос. Маалыматтарга ылайык белгилүү адамдардан Бенджамин Франклин, Томас Джефферсон, Леонардо да Винчи, Томас Эдисон жана башкалар бул оору менен ооруган. Оорунун симптомдору негизсиз кыжырдаануу, маанайдын тез өзгөрүшү, тынчсыздануу, сезими чарчоо, апатия, концентрациянын жоголушу жана башкалар. Суроо. Сөз кайсыл оору жөнүндө? Альцгеймер, Оппенгеймер. Минус 20. Ну, которма? Минус 20. Кристофер Ноландын ушундай фильм болуш керек экен да аталыш. Аталыш менен ооруп алып берет. Ну, Гетманда жанагы немелер иштеп алгандан кийин Ноландын кыргыз кинолору бар экенин билбейм. Жоопду айта берейин. Уйкусуздук, бессонница. 2002-жылы тартылган фильм. 30. Бул сөз француз тилинен келген болуп, бизче бийлик, урматтоо жана авторитет деген маанилерди берет. Кайсыл сөз? Французча. Французчадан ошол кыргызчада бийлик, урматтоо жана авторитет деген түшүндүрөт экен да. бас Элита болсо. элита да. Туура жооп Престиж. 2006-жылы чыккан фильм. 40 упайлык суроо. Фрэнк коопсуздук инспектору болгон. Бардык жумушчулар каска кийип жүрүшүн көзөмөлдөп, чөлдө эвакуация жолдорун тартчу. Форма. Форма. Фрэнктин фамилиясын айтыңыз. Оппенгеймер. Плюс 40. 50. Түшүндүрмө. Атом бомбасын ойлоп тапкан Роберт Оппенгеймердин бир тууганы Фрэнк да физик болгон. Өзүнү аба деп эсептеген экен, короче. Суроонун туландысы ушундай эле. 50 упайлык суроо. Бул чыгарма дүйнөлүк адабиятта абдан чоң таасир калтырган жана көптөгөн искусстволорго, кинофильмдерге жана башка чыгармаларга негиз болгон. Эпостогу негизги темалар үйгө кайтуунун каалоосу, улуу Интерстеллар. минус 50. Үйгө кайтуунун каалоосу, улуу сындаштык жана адамдын абийирине негизделген эр жүрөк күрөш. Сөз кайсыл эпос жөнүндө? Архимед. Биректар деген окшойт. Троя. Туран башка. Бул фильм еще чыкпаган, пландаштырылган 2026-да чыгат экен. Так, андай болсо бул неме? Жаңы эпос чыгарып атышат да, Европада тартанбагы. Молодец. Айта. Туура жооп Одиссея. Ошол да, жок, Туран. Жооп Одиссея менен бүттү. Анда бизде 3-категория категория дүйнөлүк адабият деген. Илгиз агай үчүн 10 балдык суроо. Бул жазуучунун атасынын аты Сергей, уулунун аты Паулинетте болгон. Суроо. Кайсыл орус жазуучу экенин адашпай айтыңыз. Сергей Есенин. Минус 10. Атасы Сергей болуп атат да. Ата дейм го. Атасы Сергей. Сергеевич. Павлович да. Баласы башка улуттан, башка аттан коюп атат да. Ну. Билбей жатпайм, бирок Пушкин келди мага айткан берди. Пушкинби? Минус 10. Набоков. Владимир Набоков. Сергей. Аты башкасы. Туура жооп Иван Сергеевич Тургенев. Түшүндүрмө. Берилген маалыматтар анын белгилүү чыгармасы Аталар жана балдар жөнүндө болчу. Дети. 20 упайлык суроо. Бул чыгарма авторунун негизги кесиби математик болгон Чарльз Джонсон эсептелет, Доджсон эсептелет. Суроо кайсыл чыгарма жөнүндө сөз болуп атат? Чыгарманын автору негизги кесиби математик болгон экен да. Ошол чыгарманы таап коесуз. Ошол чыгарманы. Мага келди бирок сандар Ну, 101 Далматин. Минус 20.
Мына ушундай кылып предсказать этип алам. Берсең туура эмес чыгып калса эми. Мен бастым катарымда машинада. Вариант жокпу? Жок, пас. Эмнеби? Алиса кереметтер өлкөсүндө. Жана Льюис Кэрролл. Шерлок Холмс келди. Да, ошол Льюис Кэрролл лакап аты менен белгилүү болгон. 30 упайлык суроо. Коркунучтардын падышасы деп таанылган бул адамды биз Ричард Бахман жана Джон Свифтен деген адабий ысымдары менен жакшы билебиз. Суроо кайсыл жазуучу? Баягы Шурмондун эмеси келди эле. Лейлер. Атас. Чарльз Диккенс коркунуч. Диккенстер ошол бирок берки башка. Роулинг. Жоона Ролинг. Туура жооп Стивен Кинг. Ошо да, ой, эстебай койдум мен. Улантабыз. 40 балдык суроо. Стивен Кингдин Жашыл миля романы ошондой эле кинотасмасында башкы каармандын аты жоону Джон Кофи болгон. Окуянын жүрүшүндө каарман өзүнүн фамилиясы Кофи, кофеге окшош болгону бир гана тамга айырмасы бар экенин көп жолу кайталап айтат. Бирок автор каарманга мындай ат коюу менен башка бир белгилүү инсан тууралуу ойлогон. Суроо сөз ким жөнүндө болгон? Бул логикасы бар суроо бирок. Аты ким дедиң? Джон Кофи. Так. Кофи Аннан. Минус 40. Биринчи жообуңуз болду ошо. Логикасы башкачараак. Паспы? Жооп Иисус Христос. Жезус Христос болот. ЖК инициалдары. Ал да. Фильмди көрсөңөр түшүнөсүң. 50. Пауло Коэльо аны дүйнөдөгү эң чоң китепкана деп атаган. Интернет. Плюс 50. Ушунча оңойду шак. 50 жок. Бул татаал суроо Аман мен кыйналып кетти азыр. Билгендер үчүн да. Айнажы. Так, 4-үнчү категория 50 балдык суроо интернет болгон үчүн интернет жана техника. Айти. Интернет жана техника 10 балдык суроо. Ал 1931 жылы Британиянын бир гезитинин буйртмасы менен түзүлгөн. Жарнама бөлүмүнүн тамгалар боюнча сүрөтчүсү Виктор Ларденс менен биргеликте иштелип чыккан. Суроо. Мурдагы категорияны эске алып, жоопту 3 сөз айтыңыз. ABC. Минус 10 упай. Ви дүйнөлүк Минус 10 упай. Куткардың сен бала. Интернет жана технология. 7 секунда берейин, бир ойун көрдүм. DVD окшойт да? Мурдагы категорияны эске алып. Кайталап койсоң. Ал жа кайталабайм болду. Өзүм калуу жок. Электрондук китапнама. Электрондук книга. Мурдагы категория деген суроо эмес. Мурдагы дүйнөлүккө да берди, мурда дүйнөлүк билесек экен. Жооп Times New Roman. Роман болгон отсылка болуш силерге. Бул кыйшык эмеспи мына? Мондой кыйшык. Негизи ошол. Интернет жана техника 20. Россиянын экологиялык проекти кайсыл бир мааниде биздеги тазалыктын аналогу болуп саналган сервистин сайты Мусора деп аталат. Силер аны домендик атын жазыңыз, табып бериңиз. Мусора? Да. Сайттын аты Мусора болгон экен, а силер домендик атын табыңыз. Биздеги неге аналог бул? Биздеги тазалыктын аналогу да мындайча айтканда. Мусора. Домендик ат дегенде Бизге көрүнгөн аты. жок. Кемру деген болду. Жооп нет. Түшүндүрмө Мусора нет орусча мусоржак дегенди билдирет. 30. Латвия тилинде Вестуле сөзү кат маанисин берет. Ушул сөздүн тамыр эсептелген мес сөзү таштап жиберүүнү түшүндүрөт. Латвия тилиндеги местүлө сөзүн синонимин кыргызча эмес бир кыска сөздү айтыңыз. Латвия тилинде Вестуле сөзү кат маанисин түшүндүрөт экен. Ушул сөздүн тамыр эсептелген мес сөзү таштап жиберүү дегенди түшүндүрөт. Бизге ошол местуле деген сөздүн кыргызча эмес синонимин айткыла бер.
Факс. Факс минус 30. Келе кеткен. Сүйіні түйін жазды. Біз отырған. Біз сесеге түшіп кеттім. Туура жооп спам. Ой, 40 балдык суроо. Бул англисче сөз компьютерде бир эле сол колдо тез жазса боло турган эң узун сөз эсептелет. Кайсыл сөз? Типа, да. Сол жакта клавиатура баскычтарынан куралган сөз экен. Сөз бу же клавиша. Сөз. Кверти. Кверти минус 40. Еркек жайына тағал гына. Факт эмес бирок. Ю окшойт да, ю. Мен ойға келген айттым да. Thank you. О жерде алар деле бар да, F бар я, амырте. F жок ал жерде. Пас. F анын жанына. Жооп стюардессалар деген англисче сөз. Ошо стюардессалардын англисче котурмосу. 50 упайлык суроо. Суроодо эки сөз башка эки сөз алмаштырылган. Компьютердик кылмыштардын арасында белгилүү болгон эней эстейлиги деген аталыштагы кылмыштар бар. Ал кылмыш боюнча башкалардын программасына ээси тарабынан пландаштырылбаган жаңы функцияларды аткарууга мүмкүндүк берген буйруктар жашыруун киргизилет. Бирок ошол эле учурда программанын мурунку функционалдыгы сакталат. Суроо. Суроодогу эки сөз кайсыл башка эки сөзгө алмаштырылганын так айтыңыз. Таптым ол некен. Белүү. Айтам. Эне истелиги деген алмаштырыш керек. Туура да. Силерге подсказка берейин ми? Мен силерге ачып бердим суроо логикасын. Мен жооп бере алмайм. Дагы подсказка берем. Бул бирөөнүн ичине кирип жашай бере тургандарчы. Өз нерсенен. Параз эмес, башка термин бар. Бирөөсү параз болушу мүмкүн. Айтпай тур, уже вакыт өттү, а? Уже ойлонуптар эле. Трое ат эмеспи? Жооп Троя аты. Красавчик. Түшүндүрмө? Беш сага. Ички тарабынан жашыруун басып алган башкарууга жардам берген программа Троя аты деген ат берилген. Бизде ошол Вирус келди, бирок. Да. Кайсы бир бош? Бош Кыздар ону да жана бар, чырак бар. Эки барчы. Алып алып болот теги жерге. Отурасың бай назик, бир чырак кошуп берели. Камера кошулбайсың, жана айтып Жок, жакын отуралы. Ошодо жаналар бар, Эки чырак чырак бар. бар да. Бирөөнү эле алып сая болобу? Алып болот. Мен азыр Трояны силерге айтсам басат белең? бул жооп ошол жашырып кирет дегенге 5-категория жабык деп койдук. Троянский вирус бар эле. Бар. Жашырын жауап категория. Чын жерде түшүнүңөр? Акыркы не болсо, кийинки категориянын экенин айтпай эле келе берсең ам болот. Компьютер вирус жөнүндө суроо Троянскийди биринчи башам. Окуп берейин. Токтоп. Вирус мага жазды. Силерге бир айтып кетейин, бул категория полный логика болот экен. Жабык деген категория. Анау акыркына сайпоо. Жетинчиге. Мүсү басыш иштеп атабы? Иштеп атат. Иштеп атат. Нормально. Тез жашылды. Басып көрчү. Болду иштеп. Категория жабык. 10 упайлык суроо. Силер кесетте бүтүп. Жабык бер. Коронавирус пандемиясы учурунда көптөгөн дүкөндөр жана магазиндерде жаңы эрежелер пайда боло баштады. Алардын бири тандалган продуктуну кайтарып ордуна коюуга тыюу салынган. Даниэл Карчунов бул эреже жөнүндө айтып, аны эске алат. Суроо, аны үндүүлөрү окшош бир сөз айтыңыз. Шахмат. +10. Категория шахмат. Шахмат мен ачат экен да. 20. Азыркы күндөрдө шахмат ойноо мурдагыга салыштырмалуу коопсуз. Утулган адамга эч кандай жаза берилбейт. Максимум байгеден куру калганына маанай түшүп калат. Байыркы Индияда мындай болгон эмес. 10-кылымдарда алар X-ти күрөөгө коюп ойношкон. Мындайча айтканда, утулган адам X-тен ажыраган. Суроо, ошол мезгилде эч ким эч качан 10 жолу утулбаганын эске алып, X-тин ордундагы сөз тапкан. Сөз онда 10 болуп атса манжа болсун. Манжалар +20.
Лох келди жакшы. 30. 1975 жылда гроссмейстерлер Майлз Миллер жана Рубен беттешинде шахмат тарыхындагы эң кыска оюн болуп өттү. Миллер ак, Рубен кара таштар менен ойногон. Бул партияда канча жолу жүрүш болгон жана ким жеңишке жеткен? Акта ким жүргөн? Детский мактын Акта ким жүргөн? Миллер ак, Рубен кара таштар менен. 6-7. Жетки мат болушу кыйыныраак да. Eski matı 5. 7, 3 жол. 7 ходда 7 ходко жетпейт. 3 ход. 3 ход, 3 ход. Убакыт аяктады. Убакыт аяктады. 5 Убакыт аяктады. Мен сизди 30 минуттан куткарып калдым. Бул суроо логический болчу. Жооп 0, алар оюн башында ничеге көнүшкөн. Бул факт уктан экен, бирок ага түшпөйт. 40. Шахматчылардын айтуусу боюнча, искусствонун башка түрлөрүнөн айырмаланып, шахматта алфасыз шедевр жаратуу мүмкүн эмес. атаандашсыз. Мында эки адам биригип бир шедевр жаратат. Эки сөздү айтыңыз дегенде. Шахматтагы атаандашсыз. Зачет кыла берем, жооп татыктуу атаандаш эле. Плюс 40. 50. Швейцариялык шахматчы Виктор Коршунойдун айтымында, өмүр бою бир аял менен жашоо ушундай түрдөгү эншпилге окшош. Сброс баспы? Швейцариялык шахматчы Виктор Коршунойдун айтымында, өмүр бою бир аял менен жашоо ушундай түрдөгү эншпилге окшош. Сөз ушундай түрдөгү эншпилге. Оюнун аягы. Сөз кайсыл түрдөгү эншпил жөнүндө? İlk kararlı bak geçti da. Минус 50. Форма не болот ошондо? Формада шахмат фигураларын айтыш керекпи? Эншпил түрүн айтыш керек. Түшүндүрүп берсеңер ам болот. Жооп ушундай негизи түшүндүрүп берген. Бул оюнун акырында. Минус 50. Жүрүш кайталар. 70. Убактам аяктады окшойт. İlk kararlı alga çıket kaldı. Birinci yelik var. Туура жооп эки башка түстөгү пиллердин эншпили. Пайдасы жок. Кийинки категория акро. Акро дегенде ошол 5 тамгадан бир адам бир сөз чыгып келет. Акрон. Акро. Айбек деп, Эмил деп чыгат, бардык. Жок. Бирки. Бардык жооптордун баш тамгасын алсак 3 сөз келип чыгат. Кетти. Акро он. Анын аты француз тилинен кыялкеч деген маанини билдирет. 1913-14 жылдары Луи Фейет тарабынан тартылган 5 тасманын биринчи бөлүгү. Тасма 1913 жылдын 9 майында чоң экранга чыккан. Сөз ким жөнүндө? Кино көргөндө тартылган 5 бөлүмдө. Властелин колец эмес. 13 жылы. 2013 чакырып 1900. Силер ошо аны табышыңар керек. Аны ошол француз тилинен кыялкеч деген мааниси берет. Маанин берет экен да. Французча. Кыялкеч. Хайыр парас. Туура жооп фантомас. Yok okey. 20. Латын тилинде бул сөз күтүүсүз, капысынан деген маанилерди берет. Кайсыл сөз? Акро аны тешеси бар. Сюрприз. Акрого тешесин аягында айтам. Ошондо 5 суроо ойноткондон кийин жооптордун баштамаларынан бир сөз. Кайсы тилден деп атасың? Латын тилинен Рискат еттим, сюрприз болсунчу. сюрприз минус 20. Минус ба? Французский сөз. Мен бияктан логикасы түштү да. Логикасы түшпөдү эле. Сөйдөн башталады ойлоптум да, фантомастан. Сыдан баштала салбайбы? Туура жооп импровизация. İyi. 30. Суроодо бир сөз башка сөз менен алмаштырылган. Кытай музейлеринде атайын байпак жана ич кийимдер сакталат. Бул кийимдердин негизинен жаштар белгилүү бир күндө колдонушкан жана алар шапка кызматын аткарган. Алмаштырган сөздү табыңыз. Ошо таап неге алмаштырганын айтыңыз. Музейде ойлоп көрсөңөр ошол байпак жана ич кийимдер сакталат экен да. Жаштар ошо белгилүү бир күндө ошолордон пайдаланган экен. Алар шапка кызматын аткарган экен. Bir sözüm eкен.
Туура жооп шпаргалка, шапка эмес, шпаргалка кызматын аткарган. Фиш болды, а? 40. Бул салт акыркы жолу 1980-жылда бузулган. Анткени ал күн курман болгондорду эскерүү күнү менен дал келген. Натыйжада ал Израилде эмес, башка өлкөдө болуп өттү. Аны тапкыла. Эмелердин, яхудилердин чогулушуу. Бир сөз экен. Эки сөз айтсам болот. Сионизм, сионисттер. Туура жооп Евровидение. Түшүндүрмө 1979-жылы Евровидениени уткан Израил сынакты дагы бир жолу өткөрүп бериш керек эле. Бирок да ошондой күнгө туура келгени менен ошол өткөрбөдү. 50. Бул экс голландиялык футболчулар эгиз болуп, карьерасында унутулгус ийгиликтерди багындырышкан жана дүйнөнүн эң мыкты командаларында ойношкон. Мисал катары экөө тең Барселона клубунда ойногон. Сиз алардын жарым коргоочу позицияда ойногон ошол агасын айтыңыз. Райкард -50. Барсан тренерден бирөөсү чыгат. Экөө тең Барселонада ойногон. Тренер болду бирөөсү? Бирөө защитник, бирөө полузащитник. Ошо полузащитникти айткыла. Полузащитники. Жөл айтып көрөчү. Куман, Роналд Куман. Неме? Тиагонун шериги, Акасуга, Рафиня. Олар Голландия. Бул эгиздер бул. Эгиздердин бирөөсү. Эски футболчулар экен алар. Сигурдсон беле. Жооп, Рыдан кетет да? жооп Роналд Дебур. Рональд Куман ака. Акро категориясында жооптор Фишер баштамаларын башталды. Фишер өз орунда шахматтын падышасы эсептелген. Кийинки категория футбол. Роналд Дебур менен аяктады, футбол менен башталат. Футбол 10 балдык суроо. Бул белгилүү футболчунун аты ойлоп табуучу Томас Эдисон урматына коюлган. Бирок бизге башка кыска ат менен таанылган. Сиздер анын атын эмес, ылакап атын эки сөз айтыңыз. Эки сөзбү? Ооба. Ылакап ат. Тони алмайсың. Тарзан да, Эдисон Кабани. -10. Едисин да. Аты ошо Томас Эдисон урматына коюлган экен да. Томас. Бизге белгилүү бир кыска аты белгилүү, бирок биз бул жерде ылакап атын ылакап атын табышыңар керек. Светаки. Бул Мюллер ошо. Томас Мюллер болсо, Джокер болсо. Ошол да. Жооп футбол падышасы. Халымды айтырмын. Түшүндүрмө сөз Пеле жөнүндө. Эдсон Арантес ду Насименто экен чын аты. Лакап аты футбол падышасы. Будан мурда мен Фишер өз зорунун падышасы деп айттым эле, ошол подсказка болду сизге. Подсказканы өттү. IQ-су жогоругундар үчүн. 20 бул логический суроолордун бири. Маалымат орунда айтып коем, бул Сулшер Манчестер Юнайтед футболчусу жана тренери болгон. Бул маалымат жөнүндө. Суроо. Тамашаларга ылайык Манчестер Юнайтед атаандашысынын күйөрмандары бул ишти кылганда Манчестер Юнайтедти колдогонун өздөрү билбей калышат. Суроо. Бул ишти бир нече сөздө айтыңыз. Ушул ишти кылганда Юнайтедке күйөрмандык кылганын өздөрү билбей калышат экен да. Оюндан кийин кичине неме болуп калды, Акыркы минутада бул гол сая. Акыркы минутада гол сая. Анда эмне бул? Өз дарбазасына гол киргизет. -20. Убакыттан колгош финалда. Кызыл футболка, кызыл кийим кийүү да. Сульшер. Шайтандар ушуларбы? Ооба, Фергитай. Үч найза. Туура жооп футболдо оле деп бакырышат го. Оле бар да Сульшер бар. Сулшер, Оле Гуннер Сулшер деп. Оле. Сен толук атын айтсаң эле жетпеген экенбиз. Оле келди өзү. 30. Бул суроо чисто авторский. Суроодо бир сөздөн тамгалар калтырып кеткен. Тамгалар интервьюлардын биринде Манчестер Юнайтед экс футболчусу Патрис Эвра Арсеналды X-ке окшотот. Бул салыштырууга себеп Арсенал сезон аягында чемпиондукту утулуусу жана фанаттары кийинки сезонду күтүүсү болгон.
калтырылган тамгаларды ордуна коюп, сөздү толуктап айтыңыз. Бул Парледа. Bize Arsenal mükemmel. Утулуусу дейсиң бе? Да, утулуусу жана фанаттары кийинки сезонду күтүүсү болгон. Ошо сөздө жоопто X бар экен да. Бар. X тамгасы. Ошо X-тан сөздө тамгалар бар. бир сөздөн бир эле таңга түшүп калды ошондо. Жок, бир нече. Убакыт аяктады, жооп Netflix болчу. Ошода X да. Netflix'te serial көрүп кийинки сезонду күтөт да. Футбол 40 упайлык суроо. Бул чисто факты суроо. Next da ошо Netflix. İlk деген Next. Netflix. 2021-2022 сезондон баштап UEFA тарабынан жаңы Еврокубок конференция лигасы кошулду. Биринчи сезондо Жозе Мауриньо башчылыгындагы Рома клубу чемпион болду жана Мауриньо Чемпиондор лигасы, Европа лигасы, конференция лигасын уткан биринчи футбол машыктыруучусуга айланды. Ал эми сиз айтып өтүлгөн 3 турнирде чемпион болгон биринчи жана азырынча жалгыз футболчуну табыңыз. Жардам катарында ушуну айта алам, бул футболчу курама командалар ортосундагы Европа чемпионатында да чемпион болгон. Roma'nın oyunculardan. Roma'nın kimin oynuyor şu an? Çok güzel çizdi. Bu turne da. Moda bu. Çok konferansiyon liga bu turne var. Sizlerge bu küçük bir ayna çıktı. Basıp aytırayım. Айтпай турайын. Испанец бе? Испанец да бул. Жок, испанец эмес десемчи. İtalyanız Bu olsa. çempion bolsa. İtalyanız olsa gerek. Итальянец десем аны таппайсыңар азыр. Итальянец экен да анда. Итальянец майли. Защитник окшойт да. Защитник тапкыла мына. Челси футболчусу болгон. Мына тапкыла. Tap koy. Thiago Silva. Жок, эмес. Жок, жок бул. Loftus. Бул тааныбайсыңар окшойт. Эмерсон Палмери деген. Al Zamenga düşmedi. Жок, жок, жок. 22-23 сезондо Вест Хэмде основной неме защитник болуп ойноп конференция, да. Жок, бал биринчи кубогун утатпайбы? Эң утту да быйыл. Жок, жок. 3 Еврокубокту уткан жалгыз футболчу да ошол. Чемпиондор лигасын 18-19 жылы Челсиде уткан. Бул Челсиде ойногондо аренада кеткен. Бул Жок, жок. Еврокубок эле. Биринчи кубогун утту. Бул факты бул. Takay zamanında. Мына түшүндүрмөсү 18-19 сезондо Челси менен Европа лигасын уткан, 20-21 Чемпиондор лигасын уткан жана 22-23 Вест Хэм менен конференция лигасын. Кийинки Веском то конференция лигасы. 50. Аны биринчи жолу дүйнө чемпионатында бразилиялыктар алып келишкен. Дүйнө чемпионатыга көрсөткүчтөрү 33 талапкерден 470 дефект, 32 эстелик. Анын колунан болгону 17 жаштагы Пеле аман чыгып кеткен. Балким буга анын абдан жаш болгону себеп болгон болушу мүмкүн. Бразилиялыктар биринчи дүйнөлүк чемпионатка кимди алып келишкен? 33 470 defekt. Ne yapıyorsun kırmızı? Пеле аман чыккан экен да ошонун колунанчы. Жаш болгонунун себеби болгон болушу мүмкүн. İsa yok ya. Kinoda Cenab-ı Hakk'lar vurulup kılıp Майле силер бир таап көргүлөчү. Кесип эси дегенчи мен. Bas. Полиция var. Butkin tegüçü. Cana kişi var. Туура жооп стоматолог. Бул жакта ошол 33 адамдан 470 сак эмес тиштен 32син алып ташташка мажбур болгон экен. Пеленин тиштери ошол бүтүн да таза болгон. Keyinki kategoriya stomatologiya desem. Кийинки категория жабык деп коелу. Майле жабык эмес, медицина бул. Ceyip birinci. Kategoriyası mı? Ар бириңиздерге бар да. Birinci adamı. 10. Бул жараянды эркек киши жылына 5 жолу жасай алат. Аял киши болсо жылына 3 жолу. 18 жаштан 65 жашка чейинки адамдар бул ишти аткара алышат. Бул жараянга катышкандан кийин 8 жума тыныгып Hemen kan tapşırım. кан тапшыруу плюс 10. Basam dere bakmışlar. 20 балык суроо. Ибн Сина аны чебер ууру деп атаган. Бир макалда андан качуу керектигин айтылат. Сөз эмне жөнүндө? Çevir uğru. Oru, uru. Ууру вор да. Andan kaç kere yedin?
Макал кыргызча макал. Хирург болуш мүмкүн да, жакшыга жана Оорудан өлө кач деген болчу да. -20. Ушул сыяктуу да бир нерседен ширинден деген сыяктуу. Туура жооп бекерчилик. Макалда бекерчиден безе кач. 30. Ал 20-кылымдын 30-жылдарында СССРде азык-түлүк министри Анастас Микояндын жетекчилиги астында өндүрүлө баштаган. Аны эки сөздө жазыңыз. Айтыңыз, жазыңыз деп калыптыр. Ал 20-кылымдын 30-жылдарында СССРде азык-түлүк министри Анастас Микояндын жетекчилиги тарабынан өндүрүлө баштаган экен. Эки сөздө айткыла дейт. Эки сөздү жооп. Анестезия. ошол жерде бирок Бул категория түшөбү? Этил спирт. Анестезия. Туура жооп докторская колбаса. азык-түлүк деп атпайбы? 40 упайлык суроо. Орто кылым жылнамачысы Альфа көп жерлерде тынчтыктын орношуна себеп болгонун белгилеген. Версия боюнча Альфа Европага чыгыштан келген. 20-кылымдын биринчи жарымында жазылган Альфа чыгарма биологиялык эмес, адеп ахлактык Альфа эң коркунучтуу экенин баса белгилеген. Ал чыгарманын жазган авторун айтыңыз. Типа биологиялык Альфа эмес, адеп ахлактык Альфа эң коркунучтуу экенин айткан экен да ошол чыгармада. Ал чыгармада ушундай сөздөр бар экен. Альфа деген чыгарманын аты ham ушундай. Ошол орто кылым жылнамачысы Европага чыгыштан келген Альфанын ham аты ушундай. Эбин Сенат тип закондор болуш мүмкүн. -40. Бул татаал суроо болуп калыптыр. Кичине түшүнүксүз суроо болуп калыптыр. Ошайдан эмне? Да. Бул жерде Альфа чума болчу. Чума деген чыгарманы бул Альбер Камю жазган. 50. НАСА дарыгери Уильям Карпентер айдан кайткан астронавттарды биринчи болуп кабыл алган. Астронавттар респиратор кийген жана вертолеттун шуугу себептүү эч нерсе угулбайт эле. Ошондуктан Карпентер 3x'ти көрүп сүйүнгөн. Суроо, x'ти бирдей тамгалар менен башталган x сөзү жазып бериңиз. 3x. Да. Ошол астронавттар бирдеке кийген да, короче, аларга угулбайт эле да сөзчү. Бул дарыгер ушу 3x'ти көрүп кубанган экен да. Татаал болуптур. Бирок мен таба элем да. Жооп жокпу? Убактан Туура жооп баш бармак. Түшүндүрмө ошо дарыгер акыбалыңар жакшыбы десе, сонун деп баш бармак көрсөткөн. Эгер суроолор жагып аткан болсо, лайк баспаңыз. Жакшы. 9 категориябыз Европа шарлары гана эмес. 9-дан кийин пауза кылабыз, 5 минут. 9-чу дейсиз. 10-дан кийин пауза кылабыз. Бул канчанчы? 9. 10. Дененин ар кайсы бөлүктөрүнөн жана өпкөдөн жүрөккө кан алып баруучу кан түтүкчүлөрү вена плюс 10. Шарлар да. Дүйнө борбор шарлары. Жок, Европа шарлары гана эмес да. Европа шарлары гана эмес. 20. Бул синдром 1973-жылы болгон бир Париж. -20. 70-жылы болгон. Стокгольм плюс 20. Өзү Биринчилер келди, неге ишенбейт? так 30. Бул шаардын дербиси дүйнө жүзү боюнча эң кызыктуу жана Лондон. -30. Бер кийиксиздер. Дүйнө Мадрид. -30. Дүйнө жүзү боюнча эң кызыктуу жана эмоционалдуу матчтардын бири болуп, бул оюнда эки команданын көрмандары үчүн кичинекей жеңиш да чоң мааниге ээ. Азыркы күнгө чейин акыркы дербиде жеңишти камсыз кылган экинчи лакап аты шайтандар болгон клубту табыңыз. Жок. Болбойт башка. Манчестер. Манчестер -30.
Шайтандар дейсің бе? мен айтып берем. Жөн эле, Жооп билем. кызылы жок. Жооп билем. Жок. Кайра берсе болбойт да. Кайра берсе болбойт экен да. Мага айтып койсоң. Айта берейин. Бул Ливерпуль болду да. Честно алсын. Экинчи лакап аты шайтандар экен. Биринчиси башка. Шайтан, арбизчи не дейт, э? Ошол Немени шайтан. Шоу келип атты, биринчи эле Ливерпуль. Жооп эмеспи? Жооп Милан. Милан 2-1 Интерди утту. Акыркы жолу. Биринчи немеси Рассанери болгон. Улантабыз. Кыркыбайлык суроо. Убагында бул клубда Матео Дармиан, Хавьер Пасторе, Эдисон Кавани, Лука Тони, Андреа Барзалди, Пауло Дибала аттуу атактуу футболчулар ойногон. Бирок 2019-жылда соттун чечими менен форма кайсыл клуб? Парма -40. Бер. Париж. Па- СЖ. Токтосоңор мен минус айтып коеюн. -40. Мен дагы. Да. Кой эле. До конца. Бирок 2019-жылда соттун чечими менен банкрот деп эсептелип, клуб жабылган. 2022-жылы болсо City Football Group тарабынан 13 миллион еврого 80% акциясы сатып алынган. Суроо кайсыл клуб? City Football Group. Ошолор сатып алган да ошол. Пастор Дибала ойногон дейт, Кавани ойногон дейт. Наполи да. Яш, кине ошол Наполи. экен, а? Наполи. Наполи -40. Бассаң Өзү айып минус ачып кайра киргизесиң деді аны. Өзү айып минус ачып кайра киргизесиң. Вариант болбойт окшойт. Убакыт аяктады. Жооп Палермо болчу. Вай, Парманы Палермо алмашты болдум. 50. Бумажный дом. Кыргызчасы кандай болот? Кагаз уй сериалындагы каарман. Ошол жөнүндө суроо. Ал Испания банкын уурдоо боюнча сырттан жардам берип, профессор менен инспектор Алисия Сьерранын ортосундагы байланыштарды түзөт жана полицияны адаштырат. 7 тилде — испан, немец, англис, француз, итальян, хорват жана серб тилдеринде мыкты сүйлөй алса да, көбүнчө унчукпайт. Ошондуктан анын Дудук Немой деген ысым беришет аларгач, ошо командадагыларчы. Суроо. Берлиндин эски досторунун бири анын акыркы тоюнда болгон каарманды сериалдагы кайман атын жазыңыз. Ошол шаар аты менен атаңыз дейт да. Берлин тоюнда болгонмун бул. Берлинде тоюнда болгон да. Сен көрүп чыктың деп айттың беле, ким айтты эле? Мен көргөмүн да. Берлинде акыркы тоюнда болгон. Ошо Оруста үйлөнгөн тоюн. Аял кездеги аял болсо. Бул мойлоо ким? Тапкылаш. Ким? Мойлоо бар. Марсель. Марсель. Кийинки жок. 10 категория окшош үндүүлөр. 10. Автомобилдерди ижарага берүү менен алектенген компания атаандаштыкка утулгандан кийинки жарнамасында бизде ал кыскараак деген сөздөрдү көрүүгө болот. Суроо ал эмне? Компания атаандаштыкта утулгандан кийин ошо реклама чыгарган экен да. Бизде ушул нерсе кыскараак деп. Тыгын -10. Алмаштыра алдым да. Сен эки эле жооп берипсиң 0. Жанды 0. Бул несин? Алмаштыра алдым да. Майли айтчы. Очередте айтасың. Кыргызчасы кандай болот? Кезек болот да. Yo, моя тыкын эмне? 20. Улантабыз. Жок, улантпайт экенбиз. Плутарх мындай дейт. Баарына макул болуп, көз карашын мени менен бирдей өзгөртүргөн достун мага кереги жок. Көлөкөгө окшоду. Көлөкө +20. Бирки сүйлөшө суроолор каяктан таап аласың? Бул так көз бир сүйлөшпөр. Көлөкө деген. 30. Авиатор тасмасында башкы каарман Ховард Хьюз бир кино тартмакчы болот экен. Жана Y жоктугунан улам сүрөккө тартуу процесси. Жамгыр, шамал. Жамгыр, шамал баары -30. Кой. Мен алтынчы эки жок деп тапты. Таскап бересиң да.
Нечестно азыр. Логикасы жакын бирок. Ошол процесси бир нече айга токтоп калынган. Коңшу шаарлардын биринде Y табылгандан кийин фильмди сүрөткө тартуу ошол шаарга көчүрүлөт. Y тапкыла. Кыска сөз бийгирип. Кыска дегенде 3 же 4 таңга. Жок, окшош ундуу болгондон кийин 2 таңдуу болот. 2 мондан көп болот. Канча балдысыра? 30. 30 mu? Пусть будет бут. Болот плюс 30. Ошо бастың эле. Басса бий, Айбек басып келди. Айбек вообще. Сен айттың ау. Шамал издеп биринчи ана жаңырды күтөт, анан болуп калат эле. Сен айттың Айбек. Да. 40 балдык суроо. Бул суроода авторский. Эгер жаныбарлардан футбол курама команда түзүлсө, 4-4-2 схемада дарвазада 8 аяк. Борборду коргоочулар бегемот жана горилла. Оң жана сол капталда богу жана гепард бул коргоочулар. Борбордук жарым коргоочу бука. Оң жана сол каптал чабуулда шумкар жана бүркүт. Чабуулда арстан жана жираф ойногон болмок. Суроо: экинчи жарым коргоочу, башкача айтканда бокс ту бокс позициясында кайсыл жаныбарды ойнойт? Бул логический болуп атат да. Дарвазада 8 аяк ошо. Жакшы эмне? Болду, ошо тапкыла. Бокс эки жакта да ойной алат турган. Бокс ту бокс деген ошол ползащитанын шериги да, мындай. Опорниктин шериги. Опорник бул жакта бука болуп атат да. Бузат бардык нерсеничи. Ташбака болот. Так, жана окшойт, там да окшойт. Бегамот. Жоопты айтам. Ташбака. Жооп түлкү, себеби жомоктордо түлкү көп алдайт деген стереотип бар. Суроо. 50 упайлык суроо. Бир театр постановкасында актер Уэллс биринчи катарда отурган көрүүчү колун чөндөгүнө салганда коркуп кетет. Бирок көрүүчү чөндөгүнөн курал чыгарбайт. Театр бүткөндөн кийин маанайы бузулган Уэллс андан көрө курал чыгарса жакшы болмок дейт. Суроо: көрүүчү чөндөгүнөн эмнени чыгарган? Ошо ушул нерсени чыгаргандан көрө курал чыгарса жакшы болмок эле деген экен да Уэллс. Уэллс ал актер. Ошо сахнада аны мазактай турган бир нерсе, бир зеринип кетти. Күзгү -50. Бир эле сөзбү, эки сөзбү? Бир эле сөз. Ошо окшош сөзбү? Синоним антоним. Так, айтпай тур, жанагы. Не? Күзгүгө окшош эмес, а? Чылым. Чылым эмес, бирок Илгизагай. Сүлгүбү? Илген эмеспи? Жок, Илгизагай логикасын тапты. Жооп саат болчу. Түшүндүрмө: көрүүчүгө театр зеригиштүү болгондуктан аз калды бекен деп саат караган. Бүгүн убактыңыздарды бөлүп оюнга келгениңиздер үчүн рахмат. Сиздер да бүгүнкү оюндан зерикпедиңер деген үмүттөмүн. Себеби алда экинчи тур күтүп жатат. Ол кичине перерва бар эле, жакшы. Өзүм коем. Анда эмесе экинчи турдун биринчи категориясы ноталар менен башталат. 10 упайлык суроо. Тамашалардын биринде иттерди уурдаган адамды ушундай деп аташкан. Суроо кандай? Айбек, ушундай сен адептүүлүгүн көрсөтөсүң. Айбек -10 адепсиздик үчүн. Adepsizlik için esince kamera tartıldı. Doğu кетсе эмне болушу мүмкүн? Бул тамашалуу сөз. Rex. Иттерди уурдаган адам бул договор болушу. Дог собака, вор ууру. Договор. 20. Белгилүү мода өкүлү Мартин Марджелла адамдар кийимдерге көбүрөөк көңүл буруш үчүн бул ишти аткарат. Суроонун автору бул маалыматты укканда 1928 жылдагы картина эсине түшөт. Суроо: картинанын авторун айтыңыз. Рембрандт. Жок, ал Нидерландиялык. Жок, Рембрандт да бар. ал кандай? Не кандай? -20 короче. Бул мен азилеш болмойт экен. Рембрандт эмеспи ошол? Регетен сөзгө? Билем, ошо болушу мүмкүн балким. Рене Магрит бар. 20 20.
Микеланджело бар. Жок, ошо Рене деген. Ида бар да. Ида бар да. Донателло бар. Микеланджело бар. Донателло, Микеланджело. минус 20. Алтынбек бар. Жооп Рене Магрит. Рене Магритти айттым. Бул модель кыздар ошол подиумга беттери жалгап алды. 16 Рене. Жок. Рене Магритти ошо эркелетебиз. 30. Араб тилинде Алиф Лайла ва Лайла деп аталган бул чыгарма орто кылымдагы араб мурасы болуп эсептелет. Анын эң байыркы негизи ирандык Хазор Афсона жыйнагы болуп, 8-кылымда фарси тилинен араб тилине которулган. Кайсыл чыгарма? 1001 түн. 1001 тун плюс 30. Экөө мактап коесузбу? Хазор деген 1000 деген. Улантабыз. Жапон мангаларынын биринде түйүү салынган болжол китеби жөнүндө сөз болот. Анын коддук аты К505. Суроо. Сөз категориябызга 2 жолу туура келген кайсыл чыгарма жөнүндө? Шунун нотаны аты болсо, 2 жол түшсө, Фафа болсунчу. Фафа минус 40. Экиле нота алды жигиттер. Эки башка нота Башка нота алды. К505тен таап берсеңер болот. Бул ошол түйүү салынган экен да, бул эмеч. Китеп. Соль экен да, соль. Дочка, капитанская дочка. Жок, бул катар менен кетет. До, ре, ми, фа, Фаренгейт боюнча 451, бул Кельвин боюнча 505ке барабар экен, ошон үчүн К505. Брэдбердин чыгармасы экен да? Да. 50. Бул скандинав. Кайсы нота чыгат? Же суроону окуймбу же Жок, азыр. фа, ре. Фаренгейт. Да, фа менен ре түштү да. 50. Бул скандинав футбол машыктыруучусу лакабаты Baby Faced Assassin жана Супер Сап болуп 1999 жылда Ноттингем Форестке каршы 72-мүнөттө талайга түшүп 4 гол киргизип АПЛ рекордун орноткон. Анын фамилиясы туура окулушу жөнүндө так маалыматтар жок. Суроо. Сиз анын категориябызга туура келген фамилиясын айтыңыз. Ариарис. 98 дедимби? 99. Ал жылман эле эмес. Скандинав болсо Даниялык, Норвегиялык, Швециялык. Скандинавиялык болгондо ошондо. Сулчо деген сыяктуу. Эмне окшойт? Сошер. Бул Майами да. Мэдисон. бул жөнүндө суроо келди. Сулшер. Жооп Солскjaer, кабыл эмес Сулшер. Сөз Оле Гуннер Сулшер жөнүндө чыныгы фамилиясы Солскjaer болгон экен. Жазылышы ошондой да. Кээ бирлер Солскjaer ошондой дейт, керчи. Кийинки категориябыз логотиптер сыры. Логотиптер сыры. 10 упайлык суроо. Интер Майами эмблемасындагы күндүн 7 нуру аны түшүндүрөт. Аны атактуу ат кошулган сөздө айтыңыз. Атактуу ат кошулган, а? Интер Майами эмблемасындагы күндүн 7 нуру. Фламинго да бар эле. Жети. Жети керемет окшойт. Жок, атактуу ат жок да. Давид Бекхемдин футболдогу номери. Карьерасы көп бөлүгүн ошол 7-номер менен ойногон экен. Харбер Севен беле кыздын аты. Билбейм. 20. Чемпиондор лигасы логотипинде 8 жылдыз эмнелерди символу экенин тапкан болсоңуз, алардын бирөөсүн айтып бериңиз. Чемпиондор лигасы логотипиндеги 8 жылдыз эмнелердин символу экенин тапкан болсоңуз, ошолордун бирөөсүн айтып бериңиз. Республикадын 8 жылдыздын бирөө клубтар болмосо Реал Мадрид болсун. Реал Мадрид минус 20. Эсини сез алып Ой, адашып кеттим да. Чемпиондор лигасы жаңы форматка тайпалык баскычында ойногон биринчи 8 клубтун символ болгон. Биринчи 8 клуб арасында Реал Мадрид жок болгон. Кече чыкканда болгон. Арсеналдык. Кабыл алуу Марсель, Рейнджерс, Милан, Гётеберг, Брюге, Порту, ПСВ жана Сельска. Чемпиондор, а?
биринчи ошондой форматта ойногон клубдар. 30. Бул компания логотипин студент Кэролин Дэвидсон жараткан. Ал гректердин жеңиш кудайы канатынан шыктанган. Кэролин логотип үстүндө иштеген үчүн болгону $35 алган. Бирок 80-жылдарда компаниянын жетекчилиги ага бриллиант таштар менен алтын шакек жана учурда баасы $4 миллион ашкан акциянын пакетин белекке берет. Кайсыл компания? Канаттары бар. Кайсы кудай деди? Жеңиш кудай. Жеңиш кудайы. Афина. Rolex келді. Рисковат еттім. Ол Rolls-Royce'ның эмблемасы болушу мүмкүн да. Минус 30. Мен адашып кеттим. Да, эме бар да. Rolex. Ал эмес. Bentley же ошо машина. 100 та бренд айтсаңар чыкпайт. Жооп Nike. Неме бар го уча турган комета. Ника деген жеңиш кудай. 40. Ооба. Бул компания алгач тигүү машиналарын өндүргөн. Ошол себептен компаниянын азыркы логотипинде джиптен өткөн Toyota плюс 40. Зингерге кетти. Улантабыз. 50. Жапондук Nissan Motor корпорациясына таандык белгилүү автоунаа бренди Infiniti логотипи презентациясы учурунда бир ассоциация пайда болгон. Суроо. Infiniti логотипинде эмне чагылдырылганын 2 сөз айтыңыз. Infiniti логотипи презентациясында бир ассоциация пайда болгон экен адамдарда. Алгап турасың? Неге? Bir kropka бар екен, өзің ұлаштырып отыра берсін, білмейсің. Infiniti логотипинде эмне чагылдырылганын 2 сөз айтыңыз. Ушул эле. Крокодил. Эмне символ, эмне символ чагылдырган? Да. Чексиздик символу. Категория инициал ФТ. 10. Ал адилеттүүлүк, укук тартип жана руханий күчтүн символу болуп эсептелет. Ал эмне? Фудзияма тос. Минус 10 пай. Минус 10 пай. Менге хаммамыз кайды. Фемиданын таразасы. Плюс 10 пай. Onu paylaşıyor. 20. Көңүл бурабыз. Tiento и Model, Telstar, Tango River Plate, Fevernova, Brazuca. Суроодо жогоруда айтылгандар эмнелердин аталыштары? Футбол тобунун аталыштары. Футбол топтору плюс 20. Красавчик Эмиль. 30. Мындай адамдар оор басыктуу болуп адамдарды тандап сүйлөшөт. Душа компания боло албайт. Бирок анын тилин таба алсаңыз, эң мыкты компаньон болуп берет. Форма сөз кандай адамдар жөнүндө? Флегматик темперамент. Плюс 30. Ошочу. 40. Орус романтизминин көрүнүктүү өкүлү болуп, табият, сүйүү жана философия темасындагы терең поэтикалык чыгармалары менен белгилүү. Анын поэзиясы адам менен табияттын өз ара байланышына жана адамдын ички дүйнөсүнө арналган. Сөз кайсыл акын жөнүндө? Орус. Түшпей тат да билеткен болсун. ФТГбы? Александр Тушкин. Жок. Аты эми барыңары белгилүү Федор да. Федор, фамилиясы Тютчев. 50. Альфа окуймбу? Билсеңиз айтыңыз. 50. Альфа адамдын жүрүм туруму жана эмоциялары, аң сезимсиз каалоолорго жана балалык тажрыйбага таянат деп түшүнүлөт. Альфаны табыңыз. Адамдын ошол жүрүм туруму жана эмоциялары, аң сезимсиз каалоолорго жана балалык тажрыйбага таянат деп түшүндүрөт экен да. Ошо белгилүү бир нерседечи.
альфа деп эмнени айтабыз? Гарри Поттерде Кыскалашып болуп берет. Философия ташы. Бул экинчи сөзү теория эле, Фрейд теориясы. 4-кү категория жабык. Ачып берген жигиттер, а? Жабык 10 упайлык суроо. Бир спорт сайты 2000-жылдардын аягында Криштиану Роналду акыры X'тен кутулганын айткан. Форма X'ти латынча сөз менен жазыңыз. Айтыңыз дейм. Ну, соңғы бай. Қанчанчы жыл дедің? 2000-жылдары Роналду же Криштиану Роналду? Криштиану Роналду. Атасынан да. Ата. Минуслы. Минус 10. Суроонду окуйбу. Суроону мындай түшүндүрөм. Бир футбол ошол сайты, спорт сайты 2000-жылдары Криштиану Роналду наконец-то ошодон кутулду деп айткан экен да. Ошол X'ти латынча сөз менен айтыңыз. Кореец бекен, а? Ирина Шейк. Неге эмне 2000-жылдарда деген суроо койгула? Неден кутулушу мүмкүн? Жакырчылыктан кутулушу мүмкүн. Латынча сөз. Кризистен кутулду деген Ошол сен айткандай эле. эместен кутулуп тишпи брекет коюп. Жооп инициал болушу. Бразилиялык Роналду карьерасын аяктаган. Анан К Роналду түрүндө жазылган болуп. Да, Жонли Роналду болуп жазылган. Демек категория инициал окшош тамгалар. Окшош тамгалар. Да. 20. Анын белгилүү фильмдери тизмесинде Underbelly Blues жана Mediterranean Blues'ларды көрүүгө болот. Ал ким? Кинолорунда дейсиң. Белгилүү фильмдерин тизмесинде ошол Underbelly Blues жана Mediterranean Blues деген кинолорду көргөнмүн. Кристофер Нолан. Инициал окшош тамга. Инициал окшош. Анна Ахматова. Да. Я сауқшыстан бек. Басалдым ғой. Басалдым ғой. Бали, кечирдим. Жок, кечирдим. Жооп Тони Тарантино. Түшүндүрмө Квентин Тарантинонун атасы болгон. 30. Бул суроо эмне дейт? Авторский суроо. Так. Бул тизме экен, короче. Улуу орус революциясы, биринчи дүйнөлүк согуш башталышы, Сталин өлүмү, адам алгачкы жолу ачык космоско чыгуусу, эгиз мунараларга террористтик чабуул. Бул маалыматтарды эмне байланыштырат? Улуу орус революциясы, биринчи дүйнөлүк согуш башталышы, Сталин өлүмү, адам алгачкы жолу ачык космоско чыгуусу, эгиз мунараларга террористтик чабуул. Буларды эмне байланыштырат? 100 жыл ба? 100 жыл согуш я. Олимпиада оюндары окшойт. Жооп жылан жылы. Ошол да, гороскоп эмес. Жылан жылы. Гороскоп эмес ал. Үмүчөлдү дегенде ошол. Мүчөлдө ошол жылан жылда болгон экен ошол окуялар. 40. Ватикан өкмөтүнүн 2025-жылы Ватиканда бул мекемени биринчи жолу ачуу пландап жатканы абдан кызык көрүнүш. Дүйнөдөгү биринчи мындай мекемеде гүлдөр, бак дарактар жана башка өсүмдүктөр өстүрүлгөн. Кайсыл мекеме? Кайсы кызматкерлер дейсиз? Мекеме дейм. Ватикан өкмөтүнүн 2025-жылкы ошол биринчи жолу ачылып аткан экен ошол мекеме. Канча упай? 40. Басуу. Майли айтып көрүңүз. Ботаникалык бак. ушундай да. Жакын. Бала бакча плюс эле. Туура Жакшы. жооп. Баз дейм сага. Балдар бакчасы. Ватиканда дээрлик балдар төрөлбөйт дейт. 50. Суроо 1497-жылы төрөлгөн немис чийүүчүсү дейт. Да, ошо боюнча экен. Ал Ренессанс доорунун көрүнүктүү усаттарынын бири болгон. Өзүнүн сүрөттөрүндө турк килендерин чагылдырылган. Сөз ким жөнүндө? Чыгуу болгондо үстөчү экен да. Чагылдырган сүрөт турган болсо.
Түрк килемдеринде чалдырылган экен ушун сүрөттөрүн. Рене Декарт екен, а? Жоғал. Şu Einstein. Ертаңга түшпөй жатат. Şu Einstein. Бул Рембрандт. Бекеринен 50 упай эмес, Ганс Гоблен килем сизди Гоблен килемине алып барат эле дейт. Gans Goblin. Да. Инициалды, а? Барып текшерем десеңиз. Ошондо кийинки немелерби, неместерби? Жок, шакек бузулду, биринчи турда бузулган. Кийинки категория фобиялар. Фобиялар 10 упайлык суроо. Голландиялык өзгөчө футболчу Денис Беркампта кандай фобия болгон? Ай! Al aerofobia. Аэрофобия плюс 10. Анчадан бери жазбаппын, а? Яман ұрып қойды. Лакап аты учпаган голланд болгон. Билебиз, голландиялар ушул да, ошондой ат менен белгилүү да. Ал өзгөчө деп суроодо айтылды. 20. Заманбап фобиялардын бири. Жөнөткөн SMS-ин окуп, бирок жооп албай коюудан коркуу кандай аталат? Бир кызга SMS жөнөттүңөр, бирок жооп келбеди. Ошодон коркуу кандай фобия? Менде андай ситуация болбойт, мага өздөрү жазышат. Nerfobia. Яман фобия келді. Атеп таа. Спамофобия емес пе? Жооп Спам. игнорофобия. Игнорофобия. Улантабыз. Мобилдик телефонсуз калуу же болбосо алыстоо коркунучу эмне деп аталат? Менде ушундай фобия бар. Телефобия бергиле. Телефобия. Командafobia. Бул англисче бирок. Фанофобия. Фанофобия чөзү. Фонофобия. Selfoniefobia. Фанофобия. Фомфобия. Жооп номофобия болчу. Бул no mobile phone деген сөздөрдүн кыскартмасы. Номофоб. 40. Палиндром сөздөн коркуу эмне деп аталат? Polinfobia. Палиндром сөздөн коркуу. Polinofobia. Бул только жалаң факты болуп кетти уже. Фобия деген бір жақсы категория екен, а? Да. Бул англисчеси аибофобия болгон. Бул сөздүн өзү да палиндром. 50. Узун сөздөрдөн коркуу кандай аталарын тапкан адамга 60 упай кошулат? Uzun sözlerden. Мен окуп бере албайм бирок муну. İşte kafa dedim. Onu işte Ленфобия бар. Ленорид. Жооп гипопотам монстрос эскипедалофобия. Бұны плюс 170 упайлы қабай болсын. Я балким Жак жазууга пайдаланайын. балким бирөө билеби дедим да. Кийинки категория заманбап технологиялар. Бул жерде эки информатик бар экен, ошон үчүн ошондой категориядан экөөнү түзүп келгем. Жана технологияны табып 10. Бул система Америкада иштелип чыккан болуп, заманбап билим берүү системасына чоң салым кошууда. Ичинде 5 багытты камтыйт жана теория менен практиканы айкалыштыгын натыйжа катары кабыл алынат. Бул система кандай аталат? Азыр заманбап система бул, азыр биз окуп атабыз ошол система. баллон системасы. Минус 10. Диктор бер көргүлө. Classroom. Ичиде Система. ичиде 5 багытты камтыйт дегенден тап келсе болот эле. Кампус окшойт. Бул STEM болчу. Табигый илимдер, да, science, technologies, инженерия, искусство жана математика. Смарттан чыгарып 20. Статистикалык маалыматтарга караганда, Россиянын балагатка жете элек балдардын 40% беттага сүйүүсүн билдирген. Бетта форма беттаны табыңыз. Алиса болчу. Алиса плюс 20.
Америкалықтар айтса. Россияда да? За бир эң кызыгы балким сизде беттага сүй билдиргенсиз деген жерли бар беле. 30. Алиса, я тебя люблю деген. Кытайдын электроника продукциясын өндүргөн Legend компаниясы эл аралык рынокко чыгуу жөнүндөгү чечим кабыл алганда анын атын башка адамдаштар тарабынан колдонулган болгон. Ошондуктан ал жаңы максаттарды пландап, компания атын бир аз өзгөрткөн. Өзгөртүрүлгөн аталыштагы ошол компания атын жазып бериңиз. Айтып бериңиз. Кайсы деп не дедиң? Legend деген компания болгон. LG дейчи. LG минус 30. Legend эдеби? Legend. Легенда экен. Да, легенда. Жаңы максаттарды пландаган компания атын өзгөрткөн экен да. Туура жооп Lenovo. Novo сөзү бул латынчадан жаңы деген сөздү түшүндүрөт. 40. Компьютердик оюндардын биринде Пингвин аттуу шайыр каарман кызыксыз кечени ойнок жана кызыктуу кечеге айландырат. Мурунку сүйлөмдө каарман атын бир аз өзгөрттүк. Каармандын чыныгы аты кандай болгон? Башынан бир окпой. Жок. Башынан бир окпой. Компьютердик оюндардын биринде Пингвин аттуу шайыр каарман кызыксыз кечени ойнок жана кызыктуу кечеге айландырган. Мурунку сүйлөмдө каарман атын бир аз өзгөрттүк. Каармандын чыныгы аты кандай болгон? Пингвин. Бул өзгөртүп атат, шайыр болуп атат. Неме берип атат да, шайыр берип атат. Берип көрөңүз, Unix дейчи. Unix минус 50. Nokia. Windows негизги тандашы Unix. Жооп Sanguine болчу. Бул Sanguinic деген сөздөн алынган. Sanguinic ошол шайыр, ошондой адам да. 50. Тамашалуу пикирлерге ылайык IT тармагынын өкүлдөрү жана жаңы чыккан версиядан немистер баш тартпашы үчүн баштан окуйм. Тамашалуу пикирлерге ылайык IT тармагынын өкүлдөрү жаңы чыккан версиядан немистер баш тартпашы үчүн андан баш тартышат. Анын каргышы жөнүндөгү сөздөр көп. Жана австралиялыктарга байланыштырган. Аны эмне экенин табыңыз. Типа бир нерседен баш тартат экен, аны каргышы жөнүндө бир легендалар көп экен да. Типа бир нерсе ойлоп табам, ошол нерседен баш тартам, чтоб немистер албай койбошу үчүн. Бул Windows'да да, iPhone'да да жок. Себеби бул сөздүн немисчеси жок деген маани түшүндүрөт экен. Бул 9. 9. iPhone 9 жок да. Кесип ээлери категориясы. Жаңы категория бар. Жаңы категория кесип ээлери. 7-нчи категория экени кештирдим. 10 упайлык суроо. Маалыматтарга ылайык бул кесип ээлери эң байыркы кесиптердин катарына кирет. Байыркы Египет жана Грецияда абдан бааланган. Алардын ой деген сөзү жигиттер үчүн эң коркунучтуу сөз катары кабыл алынат. Кыздар бул сөздү уккандан кийин башка аларга ишенбейт. Бул кесип ээлерин үндүүлөрү бирдей сөз менен жазыңыз. Шаштараш плюс 10. Чачым кесип алат да турам. Чачым туура эмес болсо ой дейт да, анан жигиттер бузуп койду деп ойлойт да. 20. Айбек нереше белгилүү. Кытайда окуюмбу же билесиңби? Кытайда байыртадан бери өткөрүлүп келе жаткан бир жарыш бар. Мындайча айтканда конкурс бар. Мында бир кесип ээлери 1 саат ичинде кимдин кийими оор болушу менен мелдешет. Айтылышыга караганда бир сынакты жеңишке жеткен катышуучунун кийими 1 саат ичинде 460 миң элементтен турган кийим болсо 45 килограммдагы оорлукка барган экен да, короче. Бул иш чаранын катышуучулары кимдер болгон?
кимдин кийими оор болуш үчүн мындай күрөшөт экен, сынашат экен. 1 саатта 460 000 элементтен турган нерсе пайда болот экен, ошо элемент. А кийим болсо 45 килограмм болуп кетет экен. Алар ошо кайсы кесип ээлери? Вариантта жокпу? Баягы эски эмени кеп соолук болуп калат. Жооп, бал арычылар. Да, алар ким көбүрөөк ошо арыларды тартуу боюнча. Аралар конот өзү. Кийимне? Кийимне конолар бар. Да. Кийимге ошол арылар конот экен. 30. Улантабыз. Кытайда бул иш менен алектенгендерге пияз, сарымсак жана татымалдарды жешке түйүү салынган. Жамгырдан кийин, шүдүрүмдөн кийин да иштетпейт. Алар кимдер? иштетпейт. Да, ошолорду жамгырдан жана шүдүрүмдөн кийин иштетпейт экен да. Жит чыгарып аткан нерсе болсо. Эме болсунчу, парфюмерия ошо атыр чыгарганда иштегендер. Минус 30. Зачем? Бал арычылар. Улам табысын дегенде каршы сказал. Мында бастым эле жетишпедим бирок. Минус 30. Айтып көрөйүнчү биз. Стоматолог. Стоматолог минус 30. Улам табыз дегенде мен да бастым эле. Жок, улантабыз деген Кытай жөнүндө болчу, ошо Кытай деген. Просто тагам айтып кое берем. Аралар иштебейт да эме жамгыр жаган. Жооп, чай терүүчүлөр экен. Ошо чайга жыты неме болбосун деп. Да. Алар да баягыда. Жалбырак нымдуу болсо сапаты начарлайт дейт. Ошол жамгыр жаагандан кийин 40. Лондон Илимдер Академиясынын айтымында бул кесиптин ээлери философтук акылмандыкка, дипломаттык кылдаттыкка жана жонглёрдук эпчилдикке ээ болуш керек. Кайсыл кесип ээлери? Ол эле айтады акыркысы. Педиатр. Педиатр минус 40. Философия дипломат болуш керек. Философтук акылмандык. Искать этих правильно? Ну, Соодагерлер минус 40. Жонглёр. Жонглёрдук эпчилдик. Ошол сыяктуу болуш керек деп атабыз. Ошол сыяктуу эпчил Таксисттер окшойт да? Мен Лондон Илимдер Академиясы оюн билбейм да кандай экен. Жооп, официанттар болгон экен. Түшкөн саканып калган. 50. Чехословакияда иш жүргүзгөн фашисттик армиянын башчысы Рейнхард Гейдрих эл арасында ушундай лакап атка ээ болгон. Анын лакап атын топоним катыштырып 2 сөз менен айтыңыз. Да. Силерге жеңил болсун. Бир шаардын аты, анан бир кесип. Хозяин города. Берлиндин башчысы ушундай. Бремендик музыкант болуш мүмкүн. Касапчы, мясник болуш мүмкүн. Прага касапчысы. Чехословакия, Прага. Кийин категория өлкөлөр. Жоопто жалаң өлкөлөр болот, шаар немелер кабыл алынбайт. Да. Чача-мача болбосун да. Кагаз уй сериалында окуйм же билесиңер? Оку, сурабайм. Кагаз уй сериалында уурулар тобундагы дээрлик бардык катышуучулар лакап ат катары Европа өлкөлөрүнүн баш калаларын тандашкан. Алардан өзгөчөлөнүп, профессор өзүнө ушул лакапты тандайт. Бул атты тандоосунун себеби бул өлкө жакшы корголгон болуп, билимге жана сырларга бай. Профессордун расмий эмес лакап атын айтыңыз. Голландия, Нидерландия. Экөө тең ката. Минус 10. Швейцария. Швейцария минус 10. Сингапур. Сингапур минус 10. Европа өлкөсү болдуңбу? Ватикан. Ватикан плюс 10. Мен жазып коеюн азыр. Красавчик Али. Бул Кытай дуал, Кытайда айтат. Сыйлар деген жеп кетиптир. Да. Мен Швейцария менен мынтип турдум эле. 20. Бул мамлекетте жакындар арасында бири-бирин лакап ат менен чакыруу көп кездешет.
Кээ бир адамдардын атына караганда лакап аты көбүрөөк колдонулат. Лакаптар негизинен адамдын бой келбети, чачынын көрүнүшү сыяктуу нерселерге карап коюлат. Мисалы үчүн сары бала деген. Суроо бул кайсыл мамлекет? Түркия. Туркия минус 20. Түркияда ушундай болгон. Mustafa деген бир факт бар эле. Бул Германияда болушу Африка болсо так, бул салт алардын бири-бирине канчалык жакын экенин билдирет экен. Ошо бул Мексика болгон экен. Мексикада. 30. Бул өлкөдө курулуш иштеринин жүрүп жаткан аймактарын тосуп турган тосмолорго ичиндеги процессти байкоо үчүн айнек терезелер орнотулат. Терезелер чоңдорго да, балдарга да ылайыкталып, ар кандай бийиктерде жайгашкан. Кайсыл өлкө? Бул жалаң фактология болуп кетиптир. тоолуу жерден да. Сүрөнүн башына кайтып. Бул өлкөдө курулуш иштеринин жүрүп жаткан аймактарын тосуп турган тосмолорго ичиндеги процессти байкоо үчүн айнек терезелер орнотулат. Түркия. Туркия минус 30. Siz чото Samsung Korean bu. Alişer aka, Türkiye'ni ayta berem, birosini түшөт балым. Түркияны билем да ушундай кылган да менчи. Жок. Калк бар да. Ya Ali 200'den aşık memleket var be. Şurada hava ayrımcı olmuş. Geografiyada Türkiye'ye de gelin kesin de. Жок, бул жанагындай жабыктардан чыккан. Жооп Швеция экен. Түркиялык жабыктардан чыккан. Var öyle de. Көрөт. Бул интересный факты деген каналдан алган суроо. Термин дагы бар да, курулушту көрүү деген термин бар. Суроону окуйм да, ошону талкуу кылабыз. 40 упайлык суроо. Бул мамлекеттин абдан чоң жүк ташууга ылайыкташтырылган деңиз флоту бар. Ал мамлекеттин миңдеген жүк ташуучу кемелери өз мамлекетинин аймагында жылдап кирбей жүрүшөт. Анткени алар дүйнөдөгү башка улуттардын, мамлекеттердин жүктөрүн ташуу менен алектенишет. Ошондуктан ал мамлекет эң чоң деңиз ташуучусу деген наамды алган. Кайсыл өлкө? Törtörün aytkılaşı ben aytamayayım. Да, ошо Скандинавды төртөөдөн айткылам. Şöyle. Pas. Скандинавиядан изилдүү. Ооба. Skandinavya'da ülkeler var. Флот деген экен ошо. Финляндия болсун. Финляндия минус 40. Элүү отасыңбы? Norvegiya. Минус 40. Norvegiya. Норвегия. Дания. 50. Бул университет ЮНЕСКО жана Гиннес рекорддор китебине кирген. Университетке араб окумуштусу Фатима Ал-Фихри негиз салган. Бул университетке Куран аяттары оюп жазылган. Университетте дүйнөлүк илимдерден тышкары дин билимдери да берилет. Сөз кайсыл университет жөнүндө болгонун билсеңиз, мамлекетти жазып бериңиз. Ошо университет кайсы мамлекетте жайгашкан? Түркияда кылачы. Элүү балдык келди. Болсо Түркияда этилемдин. Египет, Аляска. Египет минус 50. Өйнө болуп калды, Аляска. İran. Иран минус 50. Aşağı var öyle. Мен Андалусия жактан İran издедим. болсо, Испания болсо. Сауд Бул Арабиясы. Америка эле же Европа? Туура жооп İtalya. Түркия эмес, Марокко. Университетте аты ошо Ал-Карауин. Memleket daha başka da. Жок. Аляска дейт кетти. Кеттик. Категория Ha, Alaska ait. категория жабык. Ач көрели? 10. Байыртадан түрк элдеринин арасында белгилүү болгон бул коюу тамак негизинен буудай, жогору, күрүч сыяктуу азыктарды сууга кайнатуу менен даярданат. Ал ар кандай витаминдерге бай болуп, адам организминде тез сиңет. Эл арасында анын курамындагы витаминдер иммунитетти көтөрүп, тоюмдуулугу үчүн баатырлар тамагы деп да аташат. Бул кайсыл тамак? Түркиясын айтарлыбы же биздегинесин? Жок, биздегисини окшош үндүүлөр катыштырып айтып берген. Силерге подсказка. Ne koşuyor dedim.
Будай, жогору күрүч сыяктуу азыктардан. Атала дейм. Атала минус 10. Ботко бар. Бастыбы же бүттү? Жарма. Жок. Аяктады, убакыт аяктады. Алып қойыр ошону. Алып коер. Майли алдым, айтыңызчы. Майли минус бербейм. Жок, мен бербейм. Алдың Майли минус 10. Алдың да өзің жарма. Жок, ботко болчу. Категория ботко аралаш деген мааниде. Аталаны алса болот экен мындай. Жок, болбойт. Ботко башка тарап бар. Ботко аралаш деген мааниде. Каша да. Каша десең болот эле. Атала эми тартиптүү бышырлап. Аталар ондай кошулаттан, ботко кандай аралашышы мүмкүн да? Дальше. 20. Жакында бир багбан менен сүйлөшүп калдым. Анын айтымында багбандар эрте жаз алдында бир ишти аткаруу үчүн бири-бирин багын неме кылат экен да, алмашат экен. Тактап айтканда, алар бири-биринин багында бул ишти аткарышат. Форма. Форма кандай иш? Дарактын бутагын кесүү. Плюс 20. Себеби ошол өзүнүн багындагы кесишке немеси кыйбайт экен да, көз кыйбайт экен. Плюс 20. 30. Мен лично өзүм сүйлөштүм багбан менен эслештүү. Англис тилиндеги Википедия макаласындагы биринчи шилтемени басып, андан кийин ушул аракеттерди кайталасаңыз, адатта философия макаласына алып барат. Кыскача айтканда, ар кандай макалага өткөн сайын акыры философия макаласы чыгат. Айрым маалыматтар боюнча бул көрүнүш макалалардын 97%-ында туура келет. Жогорудагы маалыматтар алынган макалага X деп аталыш берилген. X белгилүү бир сөз айкашынын бир сөзүнө айырмаланып турат. Макаланын атылышы кандай болгон? Суроо. Короче, англис тилиндеги Википедияда бардык макалага кирсең, кирип келсең дагы шилтемелерге философияга алып барат экен да. Суроодо ошо маалымат боюнчагы макалада X деп ат берилген экен. X белгилүү бир сөз айкашынын бир сөзүнө айырмаланып турат экен. Философиянын атасы. Бул жакшы суроо бирок. Өзү бардык эле баягы Википедияга киргенде шилтеме чыгып басып кетерсең философияга такыла берет, таңгыча. Ошону айтты. Ушул жөнүндө бир адам жазып чыгыптыр да, макала кылыпчы. Ошол макаланы немеси ушундай жазылган экен. Темасы. Форманы айтсаң? Форма макаланын аталышы кандай болгон? Бардык жолдор жана алып барат деген. Бардык жолдор философияга алып барат. Бул бардык жолдор Римге алып барат деген фразанын ошол өзгөрткөн вариант. 40. Испания портундагы кезектеги ийгиликтүү чабуулдан кийин Фрэнсис Дрейк экинчилерди деңизге таштап жиберүүнү буйрук кылат. Суроо. Экинчилерди үндүүлөрү окшош бир сөз айтыңыз. Мышык минус 40. Кимдерди таштап кетти? Испания портундагы кезектеги ийгиликтүү чабуулдан кийин Фрэнсис Дрейк экинчилерди деңизге таштап жиберүүнү буйрук кылат. Жок. Туткунбу? Жок. Дагы 100 жолу айтсаң туура эмес болот. Айт. Бомбадыкы. Үндүүлөр бирдей. Чочкоду. Жооп күмүш болгон. Экинчилер дегенде бул экинчи орун медаль жөнүндө. Неге күмүштү таштап жиберген? Ал кезектеги жеңүүдөн кийин деп атат да. Ийгиликтүү чабуулдан кийин ал алтындарды алып келген да неге флотко. Мен аз тардым кетип калам. Мына 50 балдык суроо чисто авторский, бирок буга критика яман көп болду. Байкуш курьер жаңы жылдык особнякка барып, ал жерде кошуналары шумдук шерине уюштурганын көрөт. Алар менен отурган карт бойдок кийинки жылы мега той кылуусун айтат. Муну көргөн таксыр участковый айыл өкмөттө иштеген чоң атасынын жоруктарын эстеп калат. Суроо.
Бул кыска окуя ким тарабынан айтылган болушу мүмкүн? Кunduzdan akini erkekler. Бул логика. Адамдын атын айтабызбы? Да. Башка Актердун аты да туурабы? Айта берчи. Аскар Сулайманов. Плюс 50. ошо айтылат. Түшүн. Кайдага кетип калдым эле баягы. Да, түшүндүрмө бул Аскар Сулаймановдун 10 фильмиден түзүлгөн окуя. Ойлосоң эми рисковать этти. Бизге Плюска эле баса бербейби? Бир 140 бар комплекске. бизде акыркы категория, 10 категория, категориянын аты да акыркы. Опа, кет. Эки сөздү акыркы бир нерсе. Жок, андай эмес. 10. Эми дуруп кетет ушундай да. X латын тилинен алынган сөз болуп, кыйнайм, толкундатам деген маанилерди берет. Ал руханий психологиялык көрүнүш болуп саналат. Биз ар бир кадамда ага туш болобуз. X'ти билдирүү үчүн адамдар жүздөгөн белгилерди колдонушат. X'ти йоттошкон, тамга катышкан сөз менен айтабыз. О, жылмаюу болсунчу. Жылмаюу -10. Башынан бир окуйчу. X латын тилинен алынган болуп, кыйнайм, толкундатам деген маанилерди берет. Ал руханий психологиялык көрүнүш. Биз ар кадамда ага туш болобуз. X'ти билдирүү үчүн адамдар жүздөгөн белгилерден колдонушат. Сюрприз. Сюрприз -10. Канча сөз? Бир эле сөзбү? Ооба, бир сөз. Бар бу да, э? Йоттошон деген аны оку да. Туура жооп эмоция болушу. Менин боюнда эмоцияга бай өтө деген деп ойлойм. 20. 2020-жылда Эмоция. 2020-жылда актер Орландо Блум баласы Флиндин атын Фрин деп өзгөртөт. Буга себеп бир адистин бир эле алфаны унутуп калуусу болгон. Алфаны өзүн түшүндүрүү үчүн кеминде 3 жолу алфадан колдонобуз. Суроо алфаны тапкыла. Фильмди фильмге өзгөртүп алып. Да. Орландо Блум баласы Флиндин атын Фрин деп өзгөртөт. А буга себеп ошол бир адисти бир эле алфаны унутуп калган болушу себеп болгон. Рисковать эмелейт макча. Бул татуировка чегүүчү болгон болушу мүмкүн. Атын ката жазып койгон үчүн атын өзгөрткөн болушу мүмкүн. -20. Куттуктайм. Минус деп баштан эле сразу жаздым. Паспортто бар. Илгиз агай туура тапты, бирок жоопту ката берип койду. Бул татуировка чыздырган. Татуировкасын ошол чыздырганда адис бир точканы калтырып кеткен. Жооп чекит болгон, бул Морзе алфавитинде тартылган. Мен мага да чөп болуш керек, эмне дейсиң? Жок. Морзе алфавитинде деп айтпадыңызбы? Морзе деген бирок кесип жок да. Жок, татуировка чыздырганда Морзе алфавити менен Сен кесип сурадың, а? адис ошо татуировкасы, жооп чекит болгон. Чекитти унутуп калган. Адис деген такалган да. Хорошо. Чекитти түшүндүрүү үчүн Морзе алфавитинде чекит сызык, чекит сызык, чекит сызык 3 жолу алфадан колдон. Альфа эмне деди да сурады? Да. 30. Бул жакшы көңүл бургула, балким бул пайдасы тиет. 2000-жылдын 4-май күнү Американын хоккей тарыхында эң узакка созулган оюндардын бири башталган. Питтсбург жана Филадельфия командаларынын беттешинде 5 овертайм болгон. Бул матч тууралуу команда гезитинин макаласы «Күнөөкөрлөр шаары» деп аталган. Суроо: биз кайсыл сөздөрдү «Күнөөкөрлөр шаары» деген сөздөр менен алмаштырдык? Бир эле сөз же күнөөкөрлөр шаарына окшогондой эки сөзбү? 5 сөз деген маанисинде. Жеңүүчүлөр шаары, акыркылар шаары. Неге созулуп атат бери? Кар жаабай калды, атылай болуп кетти. Маарага акыркы келүүчүлөр. -30. New York Times. Акыркы Жооп күн батканынан таң атканга чейин деген. Лас Вегас экен да. Да, от заката до рассвета деген түшүндүрмө ошол көп тайм көп болгондуктан. Бул Родригестин бир фильминин аталышы анын башка белгилүү фильминин атынан алмаштырылган эле. Күнөөкөрлөр шаары деген фильми да бар, от рассвета до заката дегенен бар. Наоборот. Кийинки суроо.
Улантабыз 40 ұпайлық суроо. Күндөрдүн биринде АКШта жашаган Барнс айымдын оюна күйөөсү тууралуу ар кандай жагымсыз ойлор келе баштайт. Сөйгөнү жанында калган болсочу, ойношун жанына кеткен болсочу, иштен кайтып автокырсыкка түш келген болсочу деген ойлор аны тынч койбойт. Күйөөсү үйгө кайткандан соң эмне себептен кечигип келгени белгилүү болгондо да үйдө чоң уруш чыгат. Силерге суроо. Бул уруш болгон датаны максимал аныктык менен айткыла. Ошол уруш болгон датаны максимал аныктык менен айтып бериңиз. 31 декабрь. 31 декабрь -40. 14 февраль басып берем. 8 март бар. Максимал даталар. Акыркы дата. 28 февраль. 29 февраль. 29 февраль -40. Кайсы мамлекет айтылды? АКШ дегин. Америка. Эме дейинчи. Сен бастың сен. Ошо 14 февраль. -40. 9 октябрь. -40. Vay! 9 октябрь дедим де. Хэллоуинде. 1 февраль. 9 болуп атпайбы акыркысында. Силер мурдагы сөздөрүмдү түшүнбөсүңөр. Мурдагы суроону айттым эле, жакшы укула деп. Жооп 5 май 2000-жыл болгон. А мурдагы суроодо 4 май 2000-жыл болгон. Ал ошол хоккей оюнуга барган. Питтсбург жана Филадельфия оюнугачы. Ошону эртесиги суроо. Артамын тоюнда ким жок да, краганы жок. Эртең туулган күнүндө. Так, Последний мен алып кетчүлүм. да, последний. Бул эстелик тыйында чагылдырылган болуп 2008 жылкы фильмде X болгон жана башка каарманга чоң ийгилик алып келген. Бүгүн X, бул X. Көңүл буруңуз суроо. X'ти максималдуу аныктык менен бир нече сөздү айтып бериңиз. Башына суроону берин. Бир эстелик тыйында чагылдырылган адам, типа тыйында бир эстеликте чагылдырылган экен адамды суройт. 2008 жылкы фильмде X болгон жана башка каарманга чоң ийгилик алып келген. Бүгүн X, бул X. Суроо X'ти максималдуу аныктык менен бир нече сөз айтыңыз. Токтотурма. Кошумча оюн, бүгүнкү оюн азыркы. Плей ушундай, бирөөсү токтотуп атабыз. Бонуспу. Кошумча оюн, акыркы оюн, экинчи оюн. Жоопту айтайынбы? Жок, токтотуп. Акыркы нерсе азыр. 2008 фильмден тапсаңар болот. 2008'de Аватар чыккан. 2009 чыккан. Кудай ушунун телефон жардамында. Google'га кирип тапкыла. Таппайсыңар. Айтайынбы жоопту? Айбайбы. Айтайын жоопту? Бүгүн X, бул X дегенде бул акыркы суроонун жообу болчу. Бүгүнкү акыркы суроонун жообу, акыркы суроонун жообу болгон. 2008 жылы чыккан бул Миллионер из трущоб деген, эстелик болсо бул ошол неме, Три мушкетердагы Д'Артаньян болгон. акыркы суроонун жообу. Кабыл алуу акыркы жооп. Акыркы жооппу? Акыркы суроо эмес. Бая Филадельфия сонун болду, бирок.